Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сүйүктүү жамаат. Мен сиздерге бүгүн өтө сонун зикирлер жөнүндө сөз кылам. Зикр аркылуу ийгиликтин 4 сыры. Биринчиси, зикр кылган адамды периштелер айланып таваф кылып турат. Анын оозуна чыккан ар бир сөздү жазуу үчүн. Экинчиси, зикр кылган адамга Аллахтын рахматы жаап турат. Аллах кандай эле жамгыр адамды суу кылгандай эле Аллахтын рахматы дагы адамды ороп турат. Аллахтын рахматы жааган адамды тозок күйгүзбөйт. Үчүнчүсү, Аллахтын сакинасы түшөт. Ошол адамга Аллахтын сакинасы түшөт. Аллахтын сакинасы түшкөн адамдын жүрөгү тынчтык табат. Бул дүйнөдө жүрөгү тынч адам эң бактылуу адам болот. Төртүнчүсү, эң мыктысы, зикр кылган адамды Аллах Таала өзүнүн жандагы периштелерге мактайт. Бул пенде мага зикр кылып жатат, көрдүңөрбү деп ушундай мактайт экен да. Эгерде бул жашоодо биз ата энебиз, туугандарыбыз, досторубуз, тааныбаган адамдар бизди мактай турган болсо, биз аябай жыргап, өзүбүздү жакшы сезип калабыз го. А бул жерде андан да улук, андан дагы жакшы Аллах Таалам мактап жатат. Бир сонун хадисте кимде ким намаздан кийин 33 жолу субханаллах, 33 жолу альхамдулиллах, 33 жолу Аллаху акбар жана андан кийин бир жолу ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах лахул мулку ва лахул хамду ва хува ала кулли шайин кадир дей турган болсо, анын күнөөлөрү деңиздердин көбүнчөлүк дагы көп болсо, Аллах Таалам өз ырайымы менен анын күнөөлөрүн кечирет. Жана андан кийин Аллахумма антассалам ва минкассалам табаракта я зал жалали вал икрам деп намазыңыздарды ушундай сонун дуа менен аяктасаңыздар эң сонун болот. Дагы бир тозоктон сактоочу бир сонун дуа жөнүндө айтам. Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кимде ким багымдат намазынан кийин жана шам намазынан кийин 7 жолу Аллахумма ажирни минан нар деп айта турган болсо, эгерде ошол күнү эртең менен багымдаттан кийин ушул дуаны айткандан кийин каза болсо, ошол күнү ага тозок арам болот. Же шам намазынан кийин ушул дуадан кийин ушул дуаны айткандан кийин түнү каза болгон болсо, ошол түнү ага тозок ата арам болот экен. Тозок Аллах Таалага кайрылат дейт. Я Аллахым, бир пендең менден кутулуумду сенден суранып жатат. Аны менден куткар дейт. Андан кийин 5 Аллахка кайрылып, эй Аллахым, бир пендең мага кирүүмдү сенден суранып жатат. Аны мага киргиз дейт. Ошол кезде Аллах Таалам аларды угуп, ошол пендесин бейишке киргизет экен. Андан кийин дагы бир ушул дуага хадис Анас бин Малик разияллаху анхудан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ким эртең менен жана кечинде Аллахым мени тозок отунан сакта деп айта турган болсо, Аллахум ажирни минан нар деп айта турган болсо 7 жолдан, анда ал бир айда 420 жолу, бир жылда 5040 жолу, 2 жылда 10.080 жолу айтат экен да. Айтат экен. Ошентип Аллах Таалам ушул дуа аркылуу бизди тозок отунан сактайт экен. Ар дайым биз тозоктон коркуу менен, тозокко түшүп калуудан коркуу менен жана Аллахтын ырайымы менен бейишке кирүү үмүтү менен жашап, Аллахты ар дайым зикир кылышыбыз керек экен. Аллах Таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.